кандайсыңар? Саламатсыздарбы мекендештер, арыбаңыздар. Бүгүн эле көз бир кызыктуу маяк куралдып турабыз. Силерге пайдалуу кеңеш катары, маалымат катары болот деп ишенебиз. Эле өз жөнүндө бир аз айта кетсе. Менин атым Элнура. Биз жолдошум экөөбүз атайын ушу Англияга, Лондонго, Лондондон Ирландияга барып келдик. Визага киргенбиз. Американский визага да. Кудайга шүгүр бүгүн жообун алдык. Сүйүнүп отурабыз. Андан тышкары ушу Айзада эже бизди тосуп алып, сопровождать этип, жардам берип, биз англис тилин жакшы билбегендиктен эмеге посольствого биз менен котормочу болуп кирип берди. Сизге чоң рахмат. Ошон үзүрүн көрүп, бияктан азыр жыргап сүйүнүп отурабыз. Дагы мындай азыр болсо Айзада эженин үйүндөбүз. Уже 3-4 күндөн бери Айза эже бизди үйүнө коноктоп, келатканда да тосуп алган. Биз менен жүрүп, анан күндө чогуу отуруп, ушу Англия жөнүндө улам ар кайсысын сурай берип, анан эме жөнүндө сурап калдык. Аз фермага келген популярный болуп атпайбы? Бизде Англия жаңы ачылып атат го, кыргыздарга. Ферма темасы ачылып, анан ушу фермага кандай болуп келип атат, эмне болуп атышат, кандай условияда иштеп атат деп анан ушул бир тема жаралып калды. Азыр Айза эжеден ошол жөнүндө маалымат угалык. Бул абдан актуалдуу тема болуп атат. Көптөрүнө кызыктуу деп ойлойм. Себеби мага келип түшкөн ушу диаспорадагы өкүл катары биздин группабыз бар, ошол жака келип түшөт. Ошол эле учурда ушул фермага келген көп мекендештерибизге кеңеш катары, маалымат катары, же болбосо ушул учурда жаңы келаткан мекендештерге көп пайдалуу алдын ала турган көп маалыматтарды берейин деп чечтим. Себеби деген биздин мекендештер жылдан жылга көбөйүп келатат. Ар кандай көйгөйлөргө дуушар болуп атышат. Аларга баягы алдын ала маалыматты берсек мүмкүн жеңилдиктер болобу, көп көйгөйлөрдү алдын алабыз деген мекендештердин баягы Кыргызстандан келишим түзгөн ошо Агриарча же болбосо башка агентстволор менен түзгөн агенттиктер менен ортосунда мүмкүн түшүнбөстүктөр же болбосо кээ бир пунктларды түшүнбөй калгандан ошондон көп кесепеттер пайда болуп атат. Себеби алар бияка учуп келгенден кийин анан ошол жазылган пунктларга жооп бербей калган моменттер көп болуп атат. Ошол учурда фермада иштеп аткан шарттар, ошо жазылган пунктларга жооп бербеген учурда англис тилинен алсыз болгондуктан өзүнүн оюн туура жеткире албай кыйналгандар көп болуп, арадан түшүнбөстүктөрдөн кээ бирлер жумушунан ыргып кетип атат. Кээ бирлер жумушунан кийин каяка барарын билбей, жатакана таппай, жумуш таппай, тааныш таппай, кээ бирлер ошол жерден шарты барлар кайра Кыргызстанга учуп кетет, же болбосо Лондонго ушул биз сыяктуу ушу диаспораларга кайрылып, ушундай көйгөйлөрүбүздү чечип бериңиздер, каяка барсак болот, же ошо бир фермадан кайра экинчи фермага которуп алсак ким кандай жардам берет деп көп ушундай суроолор келип түшөт. Анан биздин диаспора катары биз өзүбүздүн маалымат катары берет элек. Кыргыз Society in the UK деген биздин группабыз бар. Ошол жерге көйгөйлөрдү жазсаңыздар болот. Алдын ала биздин максатыбыз түшүндүрмө иштерин жүргүзүү. Кыргыздар ушу маалыматты алдын ала Кыргызстандан туруп эле билип алып келсе, көптөгөн көйгөйлөрдөн алысыраак болот эле. Эң биринчиден бул тилди үйрөнүп алсаңыздар деп суранмакпыз. Жок дегенде базовый мындай ооз-эки сүйлөгөн ошо келишимдерди жок дегенде ошо англис тилинде болсо дагы баягы Google Translate'ке коюп, мындай которуп, барып пунктун түшүнүп алса, анан учуп келери менен ошо жана трансфер деп коет, бияктагы ошо тосуп алчу ошол агенттиктер кээ бирлер тозбой калган күндөр көп болуп, аэропорттон биздин жарандар бара турган жерин билбей көчөдө калгандар да болгон. Аларды эмнеге тозбой калат? Алар мындай кызыкчылыгы жокпу ошол бияка келаткан кыргыздарды тияктан бери уже контракт түзүп, бияка виза алганга чейин жеткизип, анан бияка келгенде алар эмне себептен аларды тозбой коюшу мүмкүн?
Жок, ушул көйгөйлөрдү мен дагы башынан түшүнбөдүм, бирок баягы иликтей келгенде өзүм ошо аэропортто 1-2 жолу кабылып калып ушундай кыргыздарды тосуп алгандан алардан маган ушундай жооп келди. Биз мына 10 чактуу киши келатканбыз. Бизди тосуп алчу адам номерин туура эмес берген экен. Анан биз байланышсак чала албай койдук. Недоступен эле, бул номер вообще жок деп. Анан айласы кеткенде баягы Кыргызстандан жөнөткөн агенттиктер бар да, ошолорго кайрылса, алар азыр таап беребиз, анан күтө тургула деп, булар баягы кечке 2 сааттап 3 сааттап аэропортто туруп калган күндөр көп болду. Аргасыз кээ бир тааныштар болуп калгандар, бияктагы кыргыздарга таанып чала коюп, анан 1-2 алып кетип, кээ бирлер эптеп поездга салып берип, ошентип анан жеткирип атат. Бул дагы алдын ала тастыктабаган, тияктагы жөнөтүп аткан агенттиктер кичине жоопкерчиликти мүмкүн албагандыктан ушундай келип чыгып атат. Бирок ушул көйгөйлөрдү алдын ала айтып койгум келип атат. Себеби ушундайларга кабыл алып калышыңыздар мүмкүн. Кандай, кимге кайрылышыңыздар керек, ошону ошо Кыргызстандан туруп тастыктап, тактап алып, анан учуп келсеңиздер, албетте баягы кыргыздар колубуздан келишинче жардам беребиз. Бирок бул нерсе деген болбошу керек. Келишим боюнча. Кыргызстандагы бияктан ошо жумуш таап берген ортомчу агенттердин кызыкчылыгы Кыргызстандан эле бүтөбү? Же алардыкы бияка келип жумушчулар иштегенден дагы дальше пайда табышабы же таппайбы? Бул агенттиктер боюнча суроо. Ошо жана агенттер эмнеге дальше ошолорду жумуш ордуна чейин жеткизип ушинткенге мындай. Если сен дальше ошол жактан ошол бияка жиберген баланын артынан сен акча иштеп, жана Европада ушундай укканда жумушка жибергендер ай сайын алардын зарплатасынан процент алат экен да. То есть алар болсо уже кызыкчылыгы болуп экен ошол адам барып ошол жака иштеп калгангачы. А могу Англияга келаткан балдар, келаткан ошо жумушчулардан бизден жиберип аткан агенттердин кызыкчылыгы Кыргызстандан эле бүтүп калабы? Буларды уже бияка жибергенден кийин эле, визасын алып бергенден кийин эле алар уже өзүнө керектүү тиги процентин эле несі болуп комиссиясын алып коюшабы дейм да. Негизи келишим боюнча буларда мен Аграрчамен гана айта алам, башка агенттиктерди айта албайм. Булардын келишим боюнча булар жумушту топтоп, анан бригада катары бияка жөнөтүп, трансфер деген ошо алып кете турган адам алып кетип, фермага жеткирип, булар деген ошо жеткенден кол коёт да. Ошо келишимге кол койгондон кийин булардын мен түшүнүгүм боюнча иши бүтөт. Контракт бүтөт уже. Иши бүтөт. Ала турган ортосунда келишимдер боюнча өздөрүнүн эмесин бүтүрүп алат го. Бирок ошого чейин жетпей калган күндөр болуп атат. Бул мен ойлойм, пилотный программа деп айтып атышат, биринчи жолу болуп аткандыктан мүмкүн чын эле кыйналып аткандар. Кээ бир жерден неметпей. Эме атат, ниналар. Мен ойлойм, биякта эгер өкүлчүлүк болгондо, именно ошо биздин Аграрчанын ошол жактагы Кыргызстанда өкүлчүлүк болуп аткан сыяктуу, бул жакта да өкүлчүлүк болгондо, экөө баягы баарлашып, анан бул жерде келаткан делегаттарды тосуп, ошо жумушчу топту баягы туура ордуна жеткирип бергенге өкүлчүлүк болгондо мүмкүн булардан арылмак. Бирок эми бул ал тарапты чече турган өйдө жактагылар чечиш керек. Бирок биздин айта турганыбыз ушундай болуп калат, ушундай көйгөйлөр. Ошонун алдын алуу жагын алдын ала Кыргызстандан сурасаңыздар, ошо агенттик агентство менен сүйлөшүп алдын ала ушундай көйгөйлөрдү айтып кетким келип атат. Кээ бирлерди биз баягы таксиге салып 50, 250, 350 фунтка чейин берип бара турган жолго ушунча көп акчаны кетирип кеткендер аргасыз болду. Кээ бирлер бирөөлөрдүн үйлөрүнө араңгазурга барып, ошол жакта конуп, эртеси күнү кайра поездга салып ийген күндөр болду. Эми бул негизи келишим боюнча мындай болбош керек да. Бирок кыргыздар ушундай кабылып калат. Бул ачык, айкын болгон окуя. Биз баары эле эмес. Мурда бул эме болгон эмес да, анткени кыргыздар Англияга мынчалык көп келчү эмес да. Ушу жакындан бери аябай чоң эме болду го. Бияк новшество болуп атпайбы Кыргызстан. Англия десе мурда, Англия дечи, азыр Англия десе ана фермага дей башташып турган. Бар бир кишинин саны көп болгондон кийин ушундай көйгөйлөр пайда болуп атат да. Хорошо, аяка жеткенден кийин дагы ошол жактан жумушка алып келгендер, ошо жумуш берчүлөр, ошол жактан дагы мындай эмелерин, биздин келген жумушчулардын мындай укугун тепсеген же ушундай учурлар болот бекен,
вдруг ошондойго эме болуп калса, душар болуп калса, ошондой ситуацияга эмне кылыш керек? Биздин ошо жарандарыбыз бияка Англияда жүргөн жана жумушчуларыбыз кантип ошол ситуациядан чыгыш керек, кантип өзүнүн укугун коргош керек, коргой алышабы? Ооба, аябай орчундуу суроо албетте. Чынында баягы фермага келгенден кийин эртең менен туруп алып буларды келишимди орус тилинде билет экен. Эгер кааласа, ошону требовать этсе болот экен, орус тилинде берет, аны окуп чыгышат, баардык пунктларына макул болсо кол коюшат. Бирок кээ бир кыргыздарды байкап атам, ошо пунктларын мындай эле үстүртүнөн карап коюп эле окуп коюп анан кетип калышат да, анан кийин нааразычылыктар анан келип жүрөт да. Ошону алдын ала ар бир пунктуна 1 күн, 2 күндө эле ал контрактты алып алып, мен окуйм до конца, анан мен түшүнүп бүткөндөн кийин даяр болсом анан кол коеюн, ага чейин мага убакыт бериңиздер деп де сураса, булар үстөмдүк кыла албайт, мажбурлай албайт. Анан окуп алып, анан бул жерде жазып турат, кээ бир контракттарды биз окудук, 1 айдан кийин силерди жумуштан чыгарып коюуга булар укуктуу экен. Мисалы үчүн кээ бир кыргыздар бизге жазып атат, бизди кетирбейди, андай мындай депчи, анан кийин контрагыңыздарды жөнөтүңүзчү деп бирсе карап көрсөк, бул жерде жазып турат ак кара менен 1 айдан кийин эгер ал тарапка же аларга жакпай калса, экөө бири-биринен неме берип эле кетиргенге уруксаты бар экен. Демеден биз тараптан деле ошо жумушун жакшы аткарбай койгон болсо, алар деле өзүнүн эмесинде кетириши мүмкүн да. Жакшы иштеп бергенде деле мындай чын ниеттен иштеп бериш керек да. Албетте акты таза иштеп бериш керек, анан баягы 1 ай дегенден кийин ушуга даяр болуш керек экен да. Бул деген эми Кыргызстандан эле маалымат берилсе деп ойлойм да. Ошо келишимди мен ойлойм Кыргызстандан туруп алып эле полный келишимди, биякта кое турган келишимди Кыргызстандан эле окуп экземплярын, анан ушуга мен даяр болсом барайын. Потому что эгер мисалы үчүн 1 айда аларга жакпай калган болсо, көчөдө калып калсам эмне кылам? Ошол кайга кайрылам. Эмеге жумуш берүүчүгө балким жакпай калдым деп кой да. Мисалы, жакпай калсаң, анан мен сен менен иштешпейм болду деп тиги баланы, ошо биздин жумушчубузду кете бер деди. Ошол дагы эмне кылса болот? Башка фермага барып жумушка орношсо болобу? Ошол эле виза менен же ошол бир эле контракт менен иштеп кетиш керекпи? Ошол жактан кеткени кийинки жаңы жумушка таап алганга мындай эме болду, кийин кесепети болбойбу дейм да. Алар эч кандай эме жазышпайт бекен, же бир базага кирип калып, же эмесине визасына бир нерсе алып өзгөртүп бере алышпайбы дейм да. Негизи агенттиктер менен келишим буларда деген ушундай көйгөй жаралып ушундай неме болсо, кейс болсо, булар деген башка фермага которо алат. Бирок муну деген ошо фермадагылар которбойт, ошо кайсыл агенттик бияка жөнөтсө, ошолорго кураторлорго байланышат, анан алар которуш керек. Бирок кээ бир учурларда мындай катталып атат, байланышсак да алар ответ бербей атат, кээ бирөө жооп бербей коюп атат дегендер бар экен да. Кураторлордун эмеси экөөнүн бири-бирине болгон кызыкчылыгы, тиги эмен, тем более агентствонун кызыкчылыгы Кыргызстандан эле бүтүп калып атса, бул турган иш го дейм да. Бирок келишим боюнча булар деген ушундай учурлар катталганда булар кылыш керек. Себеби деген аграрча менен Кыргыз баягы эмгек миграция министрлиги ортосунан келишим койгон. Булардан бир нерсе жакпай калган болсо, көйгөй жаралса, эки жактан аракет кылып көйгөйдү чечип бергенге мындай милдеттүү түрдө эле да. Эмеге ушу мамиле көп экен, дагы келерки жылы 4000 квота бар деп атасызбы, анан ошонун баардыгына ушундай эмелерге баары бир эми ушунун арасынан жанагындай көйгөйлөр пайда болот. Значит, ошолорго бир мындай бизден юрист керек окшойт, биякта жашаган, ушинтип мынтип жардам бере ала турган. Силер айтып атасыңар, биз жардам берип атабыз, элчилик жактан жана элчилик диаспора жактан жардам берип атабыз депчи. Ошону дагы мындай уже адистен, юрист менен чогуу чече турган пайда болуп калса ситуацияларчы, ошого биздин биякта адистерибиз барбы, ошондой жардам бере ала турган, кыргыз тилдүү или кыргызстандык деген эми өзүбүз деген сөз да, өзүбүздүкүлөрдөн барбы ошентип кайрыла турган? Бул жоопту берердин алдында бир маселени айтып кетким келип атат да. Мындай ошол учур мына катталды, ушундай кейс катталды, булар ошентип деген нарушение кайсы тараптан болбосун бир көйгөй чыгып, анан аларды жумуштан кете турган мезгил келип калган болсо,
Анан алар деген баягы кураторго чалып, алардан обратная связь күтүп, алар жооп береби, жооп бербейби деп дагы убакыт алат да. Анан адвокат бул жерде бир чынар эже бар бизде, бирок чынында чынар эже бул жеринде канчалык деңгээлде иш алып бараткан маалымат эмес. Көбүнчө башка виза, башка бир маселелер менен көп иштешип атат да, албетте. Анан мүмкүн жетишпей калып атат. Анан мен бул жаатында чынын айтам, адис жок. Адис жок. Анан кийин ошончо анда 4000 квотаны бергенден кийин, ошончо киши бияка келе турган болгондон кийин, анча мынча көйгөйлөр пайда боло тургандан кийин, то есть болот да көйгөйлөр обязательно болот. Получается, биздин государство жактан анда биякта бир ишенимдүү юрист жибериш керек же биякта бирөө менен контракт түзүш керекпи? Бул уже бөмен государствонун же агентстволордун милдетине кирип калыш керек окшойт да. Адегенде юристтен мурун мен ойлойм ошо өкүлчүлүк болуш керек. Кыргыз мигранттардын укугун, эмгек укугун коргой турган. Себеби аларда деген бардык учет болот, отчет болот. Ким келди, ким кайсыга отурукташты, ким кандай контракт менен иштешип атат, ким кандай проблема болсо, ушул жерде туруп эле дароо ушул жерге барып, көйгөйдү ордунан чечсе, мен ойлойм, көп проблема алдын алат эле да. Бирок ошондой өкүлчүлүктө болбой атат да. Булардын укугун коргон эч ким жок. Тил билбегендердин айынан көптөрү өзүнүн оюн, маселесин айта албайт. Тиледен обратный связь болбойт. Түшүнбөй калгандыктан булар неге мындай болуп калды деп билбей анан жанагындай алакыбалга калып калышат. Эми баары деп айтпайм, албетте арасында жакшы тынып, жакшы иштеп аткандар бар. Жакшы иштеп аткандар бар арасында. Бирок эми кээ бир пайызында кыргыздар ошондой кабыл алат. Көпчүлүктүн арасында баары бир болот да, эми жашоодо баары бир болчу нерсе да бул. Бирок мен өзүмдүн анализиме караганда кайсыл вариант негизи эле бул проблемаларга туруштук бере алат десе, Кыргызстандан эле ушул келишимди бияктан коюп атпайбы? Ошол эле образецин Кыргызстанда эле болсо, Кыргызстанда ошол кайсы фермага баратканын алдын ала билет да. Ошонун образецин Кыргызстандан окуп эле бүт пунктларына өзү неме болсо, маалымдуу болсо, анан кийин ошонун пунктларын баарына жооп бере турган кепилдигин дагы Кыргызстандан ала алса, анан эгер эмгек укугунду бирөө тепсесе, ошол агенттиктерби же агр арча менен коюп аткан келишимдердин бирөөлөрү жоопкерчиликти ала турган болсо, мен ойлоп атам, муну ошол жерден эле чечип, Кыргызстандан чечилиш керек. Чечилиш керек. Бияка келердин алдында ошол жактан чечилиш керек. Анан бияка келгенде ошого көзөмөлдүк салып турган жанагындай өкүлчүлүк болуш керек. Себеби эми 4000 квота деген бул ушуга чейин келген адамдардын 2 эсе болот деген сөз. Мындан дагы көп болуп кетсе, чынында мен кыргыздар үчүн чын кабатырмын. Өтө сарсанаа болом. Алардын келечектери кандай болот, алардын укуктары кандай болот, тил билбей кыйналып калып, баягы по факту калтырып коюшпайбы? Эгер кайрылам десе, ал убакытты талап кылат, алар деген жашап атпайбы? Жашаган жерине төлөш керек. Анан кийин эгер төлөй албай калса, чөнтөгүндө акчасы жок болсо чыгарып салат да. Алар эмне кылат? Кете албай дагы, биякта же иштеп да кала албай, ушундай баары бир иштегенге мажбур болот экенсиң да. Иштегенге мажбур болуп, укугуң тепселенсе деле сага жакпаган условияда иштеп калышың мүмкүн экен. Анан ошон үчүн аргасыз ошо баягы айла таппай, жооп таппай, маселени чече албай калгандыктан анан бергизүү Лондон тарапка келишип, анан биякта кыргыздар кичине аз эмес, бир аз көбөйүп калдык. Анан ошо бири-биринен сурап, жардам сурап, анан ошентип баягы кеткичекти бир аз тыйынтып токтоп алалы деп кетип атат. Анан негизи эле баягы максат эмне деле ошо баягы Кыргызстандан 6 ай барып иштеп, жакшы акчамды чогултуп, кичине тиричилигиме бир нетип алып, анан кайра кетсем деген жакшы максат менен келип атат да. Бирок эми алар билбей калды да. Булардын ушундай абалга түшүп келип калганын билбей калды да. Анан ким эле ушти эле тил билбей бияка келген оркемго Англиядан тил билишиң керек экен. Тил билбесең жана жумушка кире албайсың. Или жумушка кире турган болсоң дагы жумушка албайт да. Тил билбесең, жөн эле көчөдөн эле келип калсаң ким эле жумушка алат? Биякта эми жумуш орундары деле мынтип эле турбайт экен го, биякта иштейм деген кишилер толтура экен го. Маалымат берип кетейин, ушу баягы жумуш бияктын баягы мыйзамы бар да.
жумушчуларды кабыл алуу өзүнүн тартиби бар, өзүнүн мыйзамы бар. Бул мамлекетте эгер документиң болбосо, иштөөгө ошо визаң немени бербесе, мүмкүнчүлүктү бербесе, ошол ишке алып аткан ишкер деле албайт. Неге? Алар дагы эгер нелегальный жосо мындай тура эмес виза менен келген адам жумушка алынган болсо, өздөрү жок эле дегенде 20 000 штраф төлөйт. Алар деле ошо ойлонот да, мен ушу бир адамды алыш үчүн 20 000ден штрафка калып калганым жакшыбы, же мыйзамдуу жүргөн ишкерлерди жумушка алганым чынбы деп. Баан немелер жумушчулар деле биякта көп экен го, Аргошкон улут мемеден мигранттар аябай көп экен го. Ошонун арасынан тандап келсең кичине өзүнө ылайыктуусун тандап алганга биякта эме бар экен да, выбор бар экен да. Эч кимге керегиң жок болуп калбай, хотя бы тил билип келгендер уже жумуш табат окшойт да. Тил билсең по-любому табасың да. Тил билген менен баягы документ туруштук бербегенден кийин ал жолго мындай жакшы багыттама эмесмин да. Жакшы жумушта иштеп кала албайсың. Өткөндө ушу бир эжеден уктук. Бул Англияда жашаган эже айтып берип атат. Ушу бияка келип алып эмеде көчөдө калышыптыр, жумушун таштап. Кээ бирөө атайын таштап качып чыгышат экен фермаларданчы. Арасында бандай катталгандар бар ана. Ачык керек. Биздикин эле укугун тепселеп эле атайын бузулуп эмес. Кээ бирөө аябай жакшы иштеп кетет экен. Аэропорттон бир бала менен таанышып сүйлөшүп отуруп калдык. Ал болсо келип 6 ай иштеп, жакшынакай настроениясы сонун кийинип алып, акчасын чогултуп алып Кыргызстанга кетип атыптыр. Анын немеси отзывы аябай жакшы экен. Мен кайра келем деп айтат. Мен эме кылып аябай жакшы иштеп бердим. Анын хозяйны дагы ошо жумушка алган киши, жумуш берген, аябай сүйүндү. Кыргыздар молодец экенсиңер деди. Мен сени барып бир аз жүргөнүңдөн кийин кайра чакыртып, визаңды 5 жылдык кылып жасап бергенге жардам берем. Бул skilled worker виза менен алып келет турбайбы? Ошентип деле ошо 6 айга келип деле чын жүрөктөн иштеп берсең, ошондой болуп жакшыртып алсаң деле болуп турбай, качып чыкпай деле. Шотландиядан, Ирландиядан да башка шаарлардан көп эле кыргыздар толук 6 ай соодон иштеп берип, ишкерлер дагы жакшынакай мамиле куруп, мындай өзүнүн көздөгөн максатына жетип, акчасын чогултуп алып, кайра Кыргызстанга барып, бир тынык алып, кайра экинчи виза менен келип атышат да. Ошол бала андайлар катталып атат жакшы. Билбей келген. Мен Кыргызстанга барып 4 ай тил үйрөнүп алып келем мен депчи. Уже эмеси башка болот да, анын көз карашы бир аз өзгөрүп калыптыр, Ал келгенде уже хозяин андан жакшы жумуш берет, тиге карагандачы. Мурдагысынан дагы. Мен 5 жылга виза жасап берем деп атсам. Ошентип деле мындай чын жүрөктөн жакшы иштеп берсең, бияктан деле мындай пайдасы көп тийчүдөй экен да, чына иштеп аткан жериңден делечи. Ошол жактан эле таап алсаң болот экен, возможностьтар ачылат экен. Биякта дагы бир-эки кыргыздар да айтып калышты, ушул биздин иштегенден кийин кыргыздар ушундай эмгекчил, таза, тыкан, жоопкерчиликтүү экенсиңер. Силерде ишкерлерди көргөн эмесмин, мыкты ишкерлер менен кийин иштешкенди каалайбыз. Баягы бирөө айтып калды, биздин компания дейт, ферма неме кылып атабыз дейт, ошо спонсорствого тапшырып койдук, кийин ушундай жумушкерлерди алганга мүмкүнчүлүк болот деп калды да. Бул дагы эмнени айтып атат? Бул кыргыздар ушунчалык баалап атат, эмгегиси баалап атат. Кайра керек экен буюрса 5 жылга, 3 жылга виза ачып берем деген жакшы возможность. Ушу келгенде мындай биринчи келип аткандар өзлөрүн жакшы көргөзүп, анан кийинкисинде тил үйрөнүп алып, жанагындай кайра контракттарын ошол эле менен сүйлөшүп, эме кылып ушу биринчи келе калып эле мен бияка көчөгө чыгып кетем, өз алдымча болом дегенден мындай алысыраак болуш керек окшойт да. Анткени кийинки уже 6 ай визаң бүткөндөн кийин сен бияка калып калсаң кандай кылышат? Сен визаң бүтүп калды, сен визаң бүткөнүнө карабай эле ошо эмени договорду бузуп бияка калып кала турган болсоң, кийин анын кесепети кандай тийиши мүмкүн? Эми бул жерде жүргөндө эле дароо эле сезилет. Бул эч жерде укук жок да. Мисалы үчүн медицинский жардам ала албайт, банковский счет ача албайт, квартира бир нерсе алам десе ала албайт. Эми барба тааныштар алып кала алат, бирок эми ал мыйзамсыз да көп жерде. Жана мен мыйзамсыз жолго чакырбаган эмесмин да.
себеби азыр мына skill worker виза деп атпайбызбы, ушу тереки визасы абдан популярдуу болуп атат, көп мүмкүнчүлүктү берип атат. Бул мыйзамдуу жолдо өзүңдүн орто кесибиң болсо, ошону ар көздөр өрчүтүп кетип, мындай карьерный рост кылып, анан 3 жылдан 5 жылга чейин ачып, анан ПМЖ аласың 5 жылдан кийин. Эгер 1 жылда ага өзүңдүн жакшы иштегенин көрсөтүп, налог төлөп жакшы жашасаң, бул жерде паспортко чейин жетсең болот. Бирок бул мыйзам жолу менен утка турган кандай жакшы. Мунун дагы жакшы жери баягы үй бүлөгүңдү да алып келсең болот. Балдарың болсо, балдарыңды алып келип, ушакта окутуп, бияктын билимин алып, Кыргызстанга барып келгенге дагы арканды алысыраак ташташ керек экен да, ошо биргелип калып калып эле эптеп иштеп кетиш керек эмес, кийинки келечегине дагы жакшы. Think outside of the box деп коет го, баягы мындан башка дагы мүмкүнчүлүктөрдү дагы караштырып көрүңүздөр. Мындан дагы сонун мүмкүнчүлүктөр сиздин карьерный ростко, үй бүлөлүк жакшы жашооңорго ачып бере турган мүмкүнчүлүктөр көп. Ошол бирден бир визасы, андан башка инвестор визалар бар. Мисалы үчүн ушундай визаларга кадам таштасаңыздар. Менимче ошол мисалы бияка жумушка келген жумушчулардын арасынан жаштар көп го. Бияк жагып калып, мен ушул жака кайра уже башка жол менен келет элем. Например, окууга тапшырып көп келишет экен го. Ооба. Жанагындай языковой курстарга, курстарына, анан дагы эмне визалар менен келсе болот? Студентский виза менен келсе болот. Ошо окуу менен оңоюраак болотпу? Окууга тапшыраардан мурда бияктан ошо кетип атканда уже караштырып, кичине тип эме алып, информация алып, анан уже эме кылса болот да, контрактты тияктан уже агентство аркылуу түзүшөт да. Же бияктан кеткенге чейин ошо окуу жайларды билиштирип, контрактын көтөрө ала турган болсо, жанагындай курстардын акчасын көтөрө ала турган болсо, ошону өзү биякта жүргөндө ошол окуу жайларга барып, анан сүйлөшүп алып кетип, анан кайра келгени жакшыбы? Ооба, мен эгер ошол адам болсом, мен ушул 6 айлык визаны көп тараптуу жакшы жагынан колдоно алмакмын да. Мисалы үчүн ошол эле бир жерге турист катары барсаң 6 айга чыкпайбы? Баары бир эле максат менен баары эле кайра кетип каласың. Бул жерде иштеп дагы ошол университеттерди мүмкүн караштырып көрсөң, кайсы жагат, ошондой курстар болобу? Аларга мүмкүн кандай сертификат документтер керек болсо, мүмкүн ошол жерден бияктан английский курстарга тесттер тапшырып, IELTS болсо, B1 тест болсо, бияктан тапшырып эле, ал сертификат 2 жылга жарайт. Анын мөөнөтү ошончолук узак, 2 жылдын ичинде тапшырганга ал сертификат жарап калат. Анан ошол университеттердин баарын жанагы open day деп коет, ачык күндөрү бар. Ошол күндөрүнө барып, кураторлор менен факультеттеги декан ушулар менен баарлашып, сүйлөшүп, өзүң багытыңды таабасаң болот. Мен ушул университетте окусам болот деп. Алардын требованияларын баарын алдын ала жазып алып, билип, анан негизи бул мамлекетте кандай гана бир кадам таштаба, 6 айдан 1 жыл мурун алдын ала пландаштыруу көп натыйжасын берип келет да. Анан мисалы үчүн азыр бир каардарым бар, ушул жака университетке тапшырат элем деп атат. Анан качан мен окуп калам, мүмкүнчүлүгүм деп атат. Мына азыр баштаса, кийинки жылы сентябрга илинип калат. Эгер тесттен документтер чогултса, бул жерде ЮКАС деген бир агентство бар. Уже государственный агентство, ошого бүт документтерди чогултабыз, университетке бара турган. Алар кайсы университеттерге деп айтат. Жок дегенде 5 университетти тандап беребиз. Документтердин баарын чогултуп беребиз. Алар бүт документтерди текшерип, колунан өткөрүп, бул туура эмес, муну толуктаңыздар тиги деп алар колунан өткөрүп текшерип берет дагы. Анан бир учурда 5 университетке бир жөнөт бере алат. Анан ответин алып, анан бизге бере алат. Эгер 5тен 2-өсү жооп берсе, бирөөсүн тандап, анын алар уже кабыл алып атат да, уже приглашениясын жөнөтөт. Биз макул, биз ошого окуганга даярбыз деп макулдугун бергенден кийин немесин кост номерин берет, пригласительни жөнөтөт. Анан визовый онлайн центрге толтуруп, Кыргызстандан пригласительни менен жөнөтүп, ошол эле баягы 3 жумалык өзүнүн мөөнөтүн күтүп, анан визасын алып бияка келип окуйбуз болот. Жакшы жол бар турбайбы? Мындай да сонун жолдор бар. Бизде мына окууга тапшыра албай жүргөнү, Кыргызстанда туруп, бияка окуу боюнча келет элем дегендер, алар уже агентство аркылуу жасайт да аны, чынбы?
агентство аркылуу тапшырып калабы окуулар? Агентство аркылуу кылса болот. Прямой университеттердин өздөрүнө эле имейл жөнөтүп эле, анан кийин мен кызыгат элем ушул факультетке десе, алар сразу айтат, могу документтер керек, ушул күнгө үлгүрүп калсаңыз. Сиз ошол неме боюнча, суроо боюнча эме болуп бере аласызбы? Ортодо мындай сопровождать этип, жардам берип? Албетте. Сиздин немеңиз негизи жумушуңуз деле ушу менен байланыштуу экен го. Бизде инвесторлор менен иштешем деп атпайбызбы? Биякта Кыргызстандагы инвесторлор менен бияктын ортосундагы мындай көпүрө болуп бере алам деп, жана ошол эле жана биздин студенттерге, балким ушул жакта фирмада иштеп аткан бала бияка окугусу келип, анан тили начарыраак болуп, шаарды жакшы билбей, мындай эмес кыскараак болуп атса, ошону сиз мынтип багыт берип, жардам берип, ошону колдоо көргөзүп, советиңизди берип, ошо жанагындай документациясын чогулуштуруп, ушул жагынан эме көргөзө аласызбы, мындай кызмат көргөзүшүп? Ооба, менин кызматым ал үчүн дагы ачык. Себеби өзүм университетти бүттүм. Андан кийин да бир-эки жакшы тааныштарым да университетке тапшырып, азыр буюрса жакшы окуп башташты. Азыр дагы бир-эки кадрларым бар. Албетте даярдап атам. Документтердин баарын камдап атабыз. Ал жагынан менин кызматым. Сизде эме бар турбайбы, ал жактан маалымат бар экен, кандай тажрыйба бар экен, кантип кылса болот экенин билет экенбиз. Анда бияка келгендер окууга тапшырып кетип калган келсе, окууга тапшырып, мындай башка эң жакшы жолдор менен да бир жакшы бир маалыматты айтып кетким келет ушул окуу боюнчачы. Азыр университетте өзүм окуп жүргөндө, мен университетинде деле мына scholarship деп коет, бюджетный программалар бар. Эми ал программалар мүмкүн силердин оюңардагы программа болбой калышы мүмкүн, бирок арасынан карап чыгып көрсөңүздөр, кээ бир университеттер ушундай бир-эки программаны кое берип коет дагы, бюджетный кылып, кээде ошо бюджетный мүмкүн ушу Европа бир уюмдарынан бөлүнүп чыккан акча фонддон берилет, жосо ушул эле мамлекеттен да болушу мүмкүн. Бирок алардын кызыкчылыгы ушул программада адистерди камдоо. Жетишпеген адистердин курстарын, бюджетин покрыть этип берет баарын, бирок ошону окуп чыкса, ошондо адистерди булар ошону Кыргызстанда туруп ошого деген мындай кичине оорураак болуш керек да, ошол программага кириш, колдонуш, ошонучу. Биякта жүргөн кыргыздар биякта даяр болуп атпайбы, барып ошо катышып көрсө болот да, программасын көрүп, ошо университетти өзү мындай кармап көрүп дегенде. Ооба, ошол адам менен, ошо администратор менен өзү барып сүйлөшүп, ошо университеттин бизлерин көрүп, баягы өз көзү менен көргөн чынында эбегеси чоң айырмачылыгын берет да. Ошондуктан биякта жүргөндө мүмкүнчүлүк колдош керек. Университеттерге деген бирок биякта тил билгендер кириш керек да, окуган. Ошол жерин сөзсүз айтып кетем, баягы бюджет, анан мына университетке деп баягы озек мындай неме менен айтып атам, бирок булардын талаптары чынында чоң. Ошого жоопкерлик болуш керек. Английский сөзсүз билгендер тапшыра алат турат. IELTS 6,5 жогору болуш керек. Мен ойлойм, эң эле биринчи университетке тапшырам дегендер IELTS деле тапшырып, тестти четке коюп даяр болуш керек. Анан жана языковой курстарга бияктын тилин, англис тилин билип туруп тапшырыш керекпи же билбей туруп эле тапшырса боло беретпи? Жок, сөзсүз түрдө англис тилин билиш керек. Демек тил боюнча ушу англис тилине окуганы курска келатса дагы уже англис тилден бир мындай өзүнүн уровени болуш керекпи? Эгер сиздер деген мен университет деңгээлиндеги специалист катары адистердин жолун айтып атам, эгер жөн эле баягы тилди үйрөнөм дегендер болсо, ал эки мүмкүнчүлүк бар. Бир мүмкүнчүлүгү бияктагы колледждер бар. Ошо колледждерге мүмкүн алар деген базовыйдан ар көзү алып кете турган неме болсо, силер базовыйды билип, базовыйды тапшырып, ошонун сертификатын көрсөтүп, ошентип алдын ала 1 жылдык өзүнүн немесин төлөп, канчасы курсуна канча турат, ошону төлөп анан келсе болот. Экинчи мүмкүнчүлүк мындай бар. Эгер ошол мисал деп коелу, сиз деген бизнес жаатындагы бир адис болом деп окуйм деп ошо университетти тандабасаңыз, бирок сиздин IELTS баалыңыз жетпей калды, өтпөй калдыңыз. Ал үчүн мындай foundation курс деп коет. Ошол университетке камдоо курсу деп коет. Университетке чейинки курс. Университетке чейинки курс. Ага документтер салыштырмалуу буларга караганда кичине азыраак. Бирок бул дагы мүмкүнчүлүк берип атат буга келип аркага аттап кеткенге.
Ал бияка подготовительный курс болуп калат да. Ошо курска келип, анда ал визаны уже бул жактан эле тиги узартып кете алат экен да. Жакшы болот экен. Foundation курс негизи бул адистиктин өзүнүн тармагына жараштуу 1 жылдан 2 жылга чейин болот. Анан аны окуп көрмөн дароо эле ошо университетте калып калса болот. Анан биякта immigration office деп коет, ошо иммиграционный центрге документтер жөнөтүп койсо, өзүнүн максатын айтат, университет өзүнүн кепилдигин берет, 3 жылга дагы биякта окуган атат, контрагы төлөндү же бюджетке өттү деген тастыктамасын алса, бияктан визасын узатып берип, дальше карьерасын өстүрүп кетсе болот да. Бул да сонун мүмкүнчүлүк. Ооба, келип закон бузулуп жол менен жанагынтип эки аранчы жолдо калып калбай, андан көрө мындай жакшы жол менен калганга аракет кылыш керек. Ушул маекти баягы неме катары көрүнгө кетет да, мындай мүмкүнчүлүк, возможность деп коет, ошо мүмкүнчүлүк катары дагы эмнелер бар экен, ушул фермадан башка дагы эмне кыла алат экенбиз деп мындай. Чын эле кыргыздар айтайын, фермадан башка дагы башка тармакта дагы жакшы кызматтарын өтөп, визаларын ачып, биякта туруктуу жарандарда болгондор бар, жакшы иштеп ишкер болуп, инвестор болуп, мындай күчтүү тажрыйбалуу, билимдүү мекендештерибиз арбын. Алардан үлгү алып, ошолордон кичине кеңеш алып, ошолордон маалымат алам десе, алар сөзсүз түрдө бар. Ошого кайрылса болот. Эң эле жаман эме деп коеюн. Жакында эле бияктан ошо чоң окуу жайын бүтүргөн турбайсызбы? Ошо окуу жайыңыз жөнүндө кичине айтып бериңизчи. Эмне окуу жай? Бизнес управление, инноватор жаатында адистигин алдым. Бакалаврды бул менин экинчи дипломум. Себеби өзүм бизнес жаатына өтө кызыгам. Анан баягы жаратман, жаңы инновационный идеяларды чыгарган жакшы көрөм. Анан мага буга чейин лингвистика, котормочулук жаатында адис болсом, бияка келип ушул ягын кызыгып калдым. Анан жакшы сунуштар болуп, анан биякта окуп калдым. Бул университет негизи бул жерде мени аябай мотивация берди. Мурун мүмкүн Кыргызстанда жүрүп эңсеп жүрчү элем, ушу Европада окуу жайлар кандай болот экен, чын айырмачылык бар экен. Эми сурап алайынчы. Ошо бир суроо пайда болуп кетти. Мындай болуп, мен үчүн да ушу чет өлкөдө окуган бул аябай оор сыяктуу сезилет да, мындай аябай оор сыяктуу сезилет. Анан сиз менин маңдайымда ушу кыргыз эжеке, кыргызстандык, ушу көлдө эле тиги көлдүн суусун ичип, көл жээкте тиги кыргыз мектепте, айыл мектепте окуп эжеге чоңойгон эже азыр ушул жакта, ушул деген университетти бүтүрүп, ушул жакта жашап жүрөсүз да. Анан сиз үчүн сизден уккум келип атат ушул окуу жайлары жөнүндөчү. Мындай бардык эле адамдардын колунан келчү нерсе. Кичине бир аз өзүмдүн кичине баягы мектеп учурундагы өзүмдүн бир аз айта кетсем, Григорьевка айылындагы Асыпушкин мектебинде орто мектепти аяктагам. Ал жерде Нели Михайловна деген бир биздин жакшы англис мугалимибиз бар болчу. Өзү ушу Англияга барып келген экен убагында. Көп сонун китептерди, бизде китептер башка бир мектеп китептерге салыштырмалуу өзгөчө китептерди алып келчү эле. Телевизорду коюп коюп, радиону коюп коюп, ошондой бир живой ошоктогу жергиликтүү кактылардын сүйлөп аткан сөздөрүн бизге уктуруп, мындай башкача бир абалда, башкача метод менен үйрөтчү эле да. Ошондо мен кызыгып, аябай өсүп, ошока баргым келип, китепти ачып алып, Биг Бенди көрүп, Лондон Брижди көрүп, кандай бир суктанарлык сонун жер, ошока бир барып калсам, ушунун жанында өсүп көчүп калсам деп элем. Кыялдар школдон эле пайда болду эле. Ооба. Мен бул кыялым жакында эле пайда болду. Эми ар күндү кыялар. Кээ бир адамдар школдон эле уже мечтать этип калып турбайбы мындай нерселерди. Мен аны ошентип конкурстарга көп алып барып жүрдүм. Анан ошо Нели Михайловна аябай ыраазымын ушул учурда пайдаланып, аябай ыраазычылыгымды айтып кетким келип атат. Себеби ушул мугалимдер негизи башында сага чоң көрсөткүч, мындай жашооңдо чоң ролду ойноп кетет экен да. Ушундай бир
картина ушуну кыялданууга бир эшик ачып кетти да магачы. Ошондон менин кыялым ачылып, ошого умтулум күндөн күнгө өсүп, атам менен апамды айтып, мен ушу дополнительный дагы сабактарга катышайын английскийге деп конкурстарга жантылашып катышып, анан жайкысын иштеп калчу элем сезондой жанагы майна адам неме жайкысын иштеп продуктуну ушулар сатып жер жемиш сатып атканда бизде туристтер көп келчү. Анан ошолор менен баарлашуу мен үчүн бир мындай бир чоң нерсе да, практика жүргүзүп, анан жанымда иштешип аткан коллегалардын баары Майзада уже келип жардам берип койчу, которуп берип койчу деп мындай. Школда жүргөндө эле ошо англис тилин уже мынтип сүйлөшө алчу элеңер, Ооба, мен ошондо эле бир мындай өзүмө өзүм уверенность деп коет го. Ошондо практикадан эже агайларым менен ошо конкурстарга катышып жүрүп, ошондо эле пайда болуп, анан мен ошо университетке Кыргызстанда лингвистика тармагын аркалап калдым. Анан ушул да аздык кылды, мен мындан дагы көп нерсени билим келет деп, анан Германия жолума түшүп калды. Албетте Англия болчу, жок, Германия болуп калды. Ошол учурдагы мүмкүнчүлүктөрдүн бири болуп, ошо Германияга барып калдым. Ал жерде мен чынын айтайын, ушу бир окуям бар. Баарына кызык болсо, мен Германияга учуп барардын алдында мен тилди такыр билчү эмесмин. Англис тилде, немис тилде эки сөздү улай алчу эмесмин. Анан бери ушундай бир программага бир болгон күчүмдү жумшап учуп барып калдым. Анан кийин мага деген мындай бир условие коюшту да, 2 айдын ичинде немис тилин сүйлөп кетпесең, кайра Кыргызстанга кетиребиз деп. Анан мен бая жан талашып, иштеп атам, курска жазып коюшту, жумасына 2 жолу барам курсума. Ал аздык кылды. Анан мен баягы опер катары, нянька катары баргам, ошо семьяда жашадым, 2 баланы карап, алар менен немисче сүйлөп үйрөнүп атам, жан талашып, атайын немелерге, магазиндерге барып алып, ошо кардарлар менен, ошол жакта иштешип аткан адамдар менен атайын сүйлөшүп, мага бир 2 сөздү бүгүн үйрөтүп калса, мен бүгүн барып буга чейин үйрөнгөнүм үстүнө кошуп алат деп, күнү түнү баягы стикерлерди комнатама бүт баарын жазып, жаттап, түнкүсүн уктачу эмесмин. Болгону күнүнө 3 саат, 4 саат уктачу элем. Ишке да жетишип, курстарга да жетишип, балдарды да карап, анан кийин жантылашып тиги магазиндерге барып, көчөдөгү адамдар менен сүйлөшүп, бул кандай болот, тиги кандай болот, тантысам да сүйлөй берчүмүн да. Эптеп 2 айда мен деген сүйлөп кетишим керек. Бирок чынында мактанбайм, 2 айда сүйлөп кеттим. 2 айда сүйлөп кетсе болот экен да. Сүйлөп кетсе. Англис тили мен өзүм жон тербен сезим, айта алам, өмүрү тил сүйлөбөгөн сүйлөп кеттим да. Кандай сон. Эмеде сиздин байкеңиз ошо эмега мындай живой пример деп калып, азыр фермада иштеп атыптыр го, ошо байкеңиздин эмеси жөнүндө историясы жөнүндө кичине айтып бериңизчи. Все-таки ферма темасынан баштадык беле. Ооба, туура айтасың. Байкеңиздин мындай личность менен эме болуп, мындай сүйлөшүп, сиз билип, ал акыбалын күндө билип атасыз да. Байкеңиз эмне деп айтып атат, фермадагы жумуш боюнча, в общем, мындай ал акыбал боюнча. Ошо байкем да ушундай жолду тамдап бияка келип калып, фермада иштеп калды. Албетте баягы терс жактары болду, аны жашыргым деле келбей атат. Ошо 1 ай иштегенден кийин эле румындар, башка улуттагылар бригадир болуп калат экен да алардынчы. Анан алар баягы алардын дагы мүмкүн англис тилинен бир аз аздык кылгандыктан, анан байкем да бир аз англис тилинен бир аз аксагандыктан бири-бирин түшүнүү бир аз кыйын болду да. Анан мисалы үчүн 10 коробка терди деп коелу да, 10 коробканын 8-ин эле каттап коюп, анан экөөсүн каттабай калган күндөр ошол да айтып берип атты. Анан кийин эмгегин ортодон дагы эмеңди окуганды билбесең, мынтип көңүл бурбасаң, эмгегиңди акырын жеп кетиши мүмкүн экен да. Бул кайра эле баягы эле тилдин кесапетти билбеген алсыздыгынан ушундай болот экен да. Бирок анан иштеп эле өздөрү баягы кеткенге мажбурлатып коюшту да. Баягы өздөрү кет деп айтпайт, бирок баягы өздөрүнүн немеси менен, отношениясы менен жанагындай кеткенге мажбурлап коет экен да. Анан биз баягы башка фермага сүйлөшүп, кураторлорго чалып, ортого кишилерди салып атып, анан кийин ошо башка фермага которулуп, азыр ошол жакта эмгектенип атат. Буюрса январда визасы бүтүп атат, 19-сунда, 15-inde бияка келип, буюрса 1-2 күн менен болуп Кыргызстанга жөнөп, анан тынык алып мүмкүн башка жолдорду кылар.
Байкеңиздин ою мындай өзү канааттандыбы ушул жака келгенинен, акчасынан экинчи фермасы уже жакшы эле болду да, ал жактан тапкан акчасы мындай чогултканга жетип, анан жашаганына жетип, телефонго акча салып жетти. Бирок эмеге фермада иштегендер да эмесин өзүнүн күнүмдүк расходтордун өздөрүнүн счетунан төлөйт турбайбы? Буларда мындай экен да, баягы payslip деп коет, ошого бүт баары жазылып турат экен, баягы айдын аягында төлөй турган төлөмдүн мазмунун жазып коюшат да, ошо payslip деп коет. Ошондо жазылып турат да, налог монча кетти, айлык мынанча саат иштелди, health insurance деп коет, бияктагы здравоохранение, ошо медицинага төлөй турган өзүнчө налогу бар. Ошонун баары вычислять этип, анан жатаканага өзүнчө алып коет. Эгер газ, там свет, электричество тилбар дагы ошо жерде бекитилген болсо, аны да алып коет. Анын аягында чистый канча болду, ошонусун төлөп беришет да. Эмеси айлыгы мындай фиксированный болбойт экенде, ар бир айда ар кандай чыгып калышы мүмкүн. Баягы иштеген көрдүңөрбү, баягы неме деп атпайбы? Мынанча коробка теришиң керек күнүнө. Анан кээ бирлер ага коробкага жетпей калышы мүмкүн. Бир күнү көп, бир күнү аз болуп калат. Ошон үчүн булар баягы часовой төлөп атат да. Сен өзүңдүн эмгегиңе жараша төлөнөт экен да. Баягы fix price жок да. Анда иштешиң керек болот экен да, келгенден кийин баары иштешиң керек экен. Бул жер кичине бир аз неме кылат, баягы чочутат, баягы жаңы келгендер үчүн кичине тажрыйбасы аз болсо бир аз кичине чочутат, бирок муну алып кеткен кыргыздар деле аз эмес. Түшүнүп эле алып эле, ушундай экен деп 10 коробканы терип эле жакшы эле 6 айда бирөөнүн күн уктум 15.000 фунт чогултуп кеткенин уктум да. Бул деле жакшы. Кыргыздар негизи эмес го, мындай тың эле калыпкы, эмгекчил эле калып, чыдамкайлык жагынан чын эле чыдамкай эле да, ал жагынан мындай көйгөй деле пайда болбойт болуш керек, Тим более биз муну айылдар эле кылып жүрүп көнүп калганбыз да. Мындай жана Англияда ажыраган киши жок деп эле ушундай эмелер чыгарып айтым келет ошо. Эми бияка келгенде ооба фермада иштеп, алма терип, анан сабиз терип дегендейчи, бирок ошол эле жумушту биз Кыргызстандан деле кылып эле жүргөн жумуштачымбы? Ошондой эле да. Албетте. Мисалы үчүн ошондон эле барып акчасын чогултуп алып, анан кайра келип дагы ошончо чогултуп алып, Кыргызстанда бизнес куруп кеткендер аз эмес. Бул да бир, мисалы үчүн бир мамлекетке барам десең, виза ачып алып, ачыш делегеде оор болуп атпайбы? Анан бул дагы бир мүмкүнчүлүк да. 1,5 жумада эле кээ бирлерине визасын ачып берип коюп атат. Көп мындай, мисалы үчүн визага тапшырып атканда акыркы 3 айлык банковский выпискаң керек, анан мончо суммаң керек, бул дагы деп көп документтер талап кылып атпайбы? Мында деген өтө жеңилдиктерди берип атат. Анан ойлоп атам, бул дагы мүмкүнчүлүк да. Кээ бир үчүн бияка келиш эле бир мүмкүнчүлүк да. Жана ушундай фермага үй бүлөлөр дагы келет экен го. Аял күйөөсү менен ушундай келген дагы выгодно дейт, ушундай аял күйөөсү келген дагы выгодно болот деп уктум да. Көп бирөөсү баягы тамак жагынан неме кылышып, бири-бирине көмөктөшүп, баягы үйдү сагынат да. Анан кийин баягы эч ким менен сүйлөшпөсө, эч жумушта болсо, анан баягы жакыны жанында болсо жакшы. Бирок кыргыздар биякта ынтымактуу, баягы бир немеде караванда жашап калышат, анан чогуу чаран бир тамак жасашып, выходной болуп калса чогула калып, шашлык жасай коюшуп, чогуу отуруп ырдап, бийлеп, анан мындай диаспора кээде чогултуп калса ошол жака келип калышат. Жана фермада сен иштеп жашап аткан убакта, получается, общий жанагындай тамак жасап берген повар жок, ар бирөө өзүнө ошондо завтрак жасап, обед жасап, анан кечки тамагын жасап, ар ким ушинтип жашайбы? Мен аз кээ бир кыргыздардан неме айтып атам, булар заготовка кылып коюшат экен. Эгер ошо караванда 4 киши же 6 киши жашап атса, мен байкемдер айтып калышты да, булар сүйлөшүп алышат экен. Өздөрү мындай неме кылышат экен, расписание түзүп алат экен. Бул күнү ким дежурный, ким тамак жасайт, үйлөрдү ким тазалайт, анан ошентип выходной болгондо барып туруп баары продуктан алып келип бөлүшүп алышат экен. Же болбосо ар бири эки-экиден болушат экен. Биргеликте тамак жасап. Бирок ал жерден эч кандай неме продукция же болсо тамакты жасап бербейт. Ферма десе эле аябай чоң ферма, анан аябай көп киши иштеп эле, анан алар кечки алма терип бер жакта столовойдон тамак жасап берип, анан барып жатып, уктап, кайра иштей берет экен. Бул жакта получается жана Кыргызстанда
жашагандай эле тиги үйдө жашап чыгып иштеп ушул сыяктуу майда эле турмушта эле жашоонун айырмачылыгы жок. Только акча алып зато акча алып атасың. Бирок неме жакшы жагын айтып коелу, баягы фунт даже доллардан дагы күчтүүрөөк. Ошон үчүн бияка келип иштегендердин кээ бир максаттары ушунда да. Биякта фунт күчтүү. Фунт күчтүү. Баягы чогултуп кетет. Монтуп турат го, баягы фунт өйдөлдөй болуп, бирок сиздин, например, байкеңиз делечи, өзү ошо ичкен, жеген, бияктан телефонго салган, колдонгон акчасынан сырткары акча чогулта алып атат да. Ооба. Себеби деген жетет. Бул эмнеге жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат? Баягы ферма деген мындай чоң Лондон деген сыяктуу шаардын сыртында да. Жатаканасы ошо жерде, иштегени ошо жерде, баягы жол кереги биз сыяктуу 50 фунттан жумасына ушунчалык очогон акчаны кетирбейт. Ошол жерден барып эле немеси автобус барат, баягы продуктаны алган жаккачы, анан бир жумасын бир эле жолу барат. Чыгымдар аз болот. Анан негизи караганда аренда азыраак. Биз трехкомнатный квартирада биз 1,5 миң, 2 миңге чукул берип атабыз. Ал жерде бир кыйла арзан да. Жумасына канча бир келип өткөн 60 фунт, 80 фунт төлөп атат жумасына. Акча чогулта алат экен да анда. Андай условияда ошондой чыгымы азыраак жерде чогулта алат. Тилде үйрөнүп кетесиң. Бияктан ошо эмеден жумуштан менин да айым бар. Ошо биякта иштеп атыптыр. Анан жумуштан кийин, ошо кечинде бошогондон кийин үй жумуш деле көп жок да, анан отуруп алып ошо англис тилин онлайн үйрөнөт экен. Бияка отуруп алып эле тиги Кыргызстандагы мугалимдер менен онлайн тил үйрөнүп, мындай баары бир жакшы возможностьтар ачылып атыптыр. Ооба, бир мындай бир мүмкүнчүлүк болуп калды. Баягы өзүмдүн ошо диаспорадагы группабыз бар, ошол жактан келип калат. Кыргыз англис тилин үйрөткөн барбы, биз үйрөнүп элек, ошо жумуштан чыгып алып үйрөнүп элек дегендер бар. Анан ошолорго деп атайын арнап, кызым менен уулум дагы баягы англис тилинен аябай күчтүү, аларга да бир тажрыйба болсун, каникулда жөнөтүп албай кичине болсо дагы тажрыйба топтосун деп ошо бир өзүм университет менен бир бөлмөнү бөлүп ошого студенттерди алып келип, ошол эле фермада иштеген мекендештер келип баары 2 группага бөлүп койдум, начальный, анан средний группа кылып, анан 2 айдай жакшынакай бир англис тилин бара сүйлөй турганга бир аз бир база топтоп алышты. Көптөрүнө оор болду чынында, себеби деген эртеден кечке жумушта болсо, анан Лондондон бир жерден 2 жерге жетиш чынында 1 сааттан 2 саатка чейин созулат. Анан ал сабагын окуп барып үйгө жеткичекте түн жарым болот. Анан же жамашадан жетишпейт, же эртеменки тамагын жасаганга жетишпейт. Анан ошон үчүн ойлойм да, Кыргызстандан англис тилин билгенде жок дегенде базовый да сүйлөшүү. Мен ойлойм бул жерден чалык кыйналмак эмес да. Ошо биякта жүргөндө анда жөнөтүп дагы эмеден онлайн окуш керек экен, Баягы үйдөн отуруп алып онлайн курстар көп эле да. Ошолорго деле катышса, бирок биздин кыргыздар онлайнда кылып көрсөм, эже жок, мындай эле бетме бет отуруп үйрөнгөн традиционный метод бизге жагат дегенден андайды да аракет кылдым, онлайнда кылып көрдүм. Бирок чынында баягы шарт аябай оор болуп калат экен алар үчүн. Онлайн таки практиковать этип баары бир эмес пайдасы тиет да, ошо окуш керек экен анда. Онлайн окуп. Мен ойлойм баягы мектепте жүрүп окууну эми бүтөйүн деп калгандан деле баштап койсо деле болот да англис тилинчи. Бирок ойлойм азыр мен көп эле угуп атам, Кыргызстанда жаштар орус тилди канчалык билсе, ошондой эле багытта эле англис тилин ушундай үйрөнүп келатат деп көп угуп атам. Жаштар аябай акылдуу. Биз Кыргызстан аябай жакшы өнүгүп атабыз чын эле. Кайсыл жагынан эми ушундай мындай жаштар баары бир азыр билимдүү болуп атпайбы? Жаштардын баардыгы балдарына образованияга салат жаат. Ар бир бала тим эле жумушка барганда эртең менен кечкиге чейин бошошпойт го, баардыгы тил үйрөнүшүп, мындай билимге жакшы басым жасалып атат да, келечекте жакшы поколение чоңоюп атат. Жакшы урпак чоңоюп атат. Муну мен аябай сүйүнөт, себеби бизде баягы Кыргызстанды такай маалыматты калбай көрөм. Баягы бизден жакшы билесиңер. Буш дегендин баарын бат эле билип турабыз да. Анан баягы жаштардын ушундай өсүп келатканына аябай сүйүнүп, карагандай сонун биздин урпактар өсүп келатат. Технология, заман өзгөрүлгөн сайын биздин дагы жаштар умтулуп, билимге аябай баягы аркасынан түшүп ушундай неметип атат. Мен аябай сүйүндүрөт. Мен ойлойм,
бул урпак дагы Кыргызстанды мындан да аз өркүндөп атат, мындан да өстүрүп кетет депчи, оңой эле алып кетет. Эң башкысы баягы билим алып, тажрыйба алып Кыргызстаныбызга баарыбыз кайтсак, мен да өзүм сөзүм берем, Кыргызстанга буюрса, мен дагы жакшы пландарым менен, бизнес идеяларым менен ушу Кыргызстанга жакшы кийин келечеги бар, ушу жумуш орундарын камсыздай турган, билим жаатындагы, бизнес жаатындагы сонун проектлерим бар. Өзүмдүн агай профессор ушун агайларым менен азыр проекттин үстүндө иштеп атам. Азыр бир аз чийки, бирок даяр болуп калат. Бул дагы ушундай бир жолдо барса деп мындай бир айтып кетким келип атат, себеби деген мен Кыргызстандан чыгып аткан, өзүмө сөз бергем да. Ушу Европага баратам, бирок мен ошол жерге максатым билим алуу, тажрыйба топтоо, баардык жакшы жагын алып, Кыргызстанымды алып кетип ошого өндүрсөм, анан ошол жакта эле Кыргызстанымда карлыгымды өткөрсөм, мен үчүн бул дагы бир өзүмдүн миссияма жеттим деп ойлойм да. Жакшы, рахмат эже. Биякта ушу чет жерде жүргөн ар бир кыргыздын эмелерден, инстаграмдардан көрөбүз го. Баардык кыргыздын эле жүрөгү Кыргызстан деп согот экен да, Америкада жүрсө деле Кыргызстаным деп эле ыраазы болгом. Ошо сизге дагы чоң рахмат. Жанагындай кайра эле темабызга бир аз кайрылалычы, азыр убактыбыз көп болуп бартат. Жанагындай учурда бияка ушу келаткандар же бияка келип бир жанагындай оор учурларга жолугуп калгандар болсо, такыр болбой баратса, агентствосы менен чече албай калса, ушу силерге кайрылса, кичине мындай жол көргөзүп, жардам берип кое аласыңарбы? Ооба, бизде Кыргыз Society Wiki ошо WhatsApp группабыз бар. Ошол учурда Facebook'та группабыз бар. Азыр мекендештер деген ошо Telegram'да да группа ачып койгонбуз. Ошол жерге катталып, өзлөрүнүн көйгөйүн ошого айтып койсо, бизде ошол жакта жашап калыптанып калган кээ бир кыргыздар дагы бири-бирине көмөктөшүп атат да. Келгендер, кийинки келгендер деле жаңы келгендерге көмөктөшүп атат. Бул аябай сонун платформа болуп атат. Ошого кайрылса, баарыбыз биргеликте. Инстаграмда страницаңар барбы? Ошо Инстаграмыбыз бизде аябай актуальный го. Инстаграмдан да кайрылып, ошол жактан бир мындай Инстаграм аркылуу бири-бири менен байланышып. Ооба, ал жакында эле Кыргыздын Англиядагы кыргыздар деген ушу Инстаграм баракчасын ачтым. Ошол жерге кыргыздар бири-бири менен баарлашып, өзүнүн жакшы маалыматтары менен бөлүшүп, бирөөгө көмөктөшүп, таанышып бири-бири менен. Биякта мисалы үчүн ошол жерде жакында эле ачылды, ал жерде көп маалымат буюрса дагы салым кошуп турабыз. Ал жерде мисалы үчүн бияктын мыйзамдары жөнүндө, биякта кандай шарттар бар, виза жөнүндө, жосо кандай кызматтар бар, ким адистер бар, ошол боюнча көп маалыматтар буюрса топтолот, ошого катталып, ошол жерден суроолорду, маалымат алып турса болот. Сиз бул жерде уже 15 жылдан бери жашайт экенсиз, бул жакты уже жакшы билесиз да. Анча-мынча ушундай суроолор пайда болуп калса, бияка же эмеден Инстаграмда бериле элек болсо, Телеграмда пайда боло элек суроо болсо, сизге мындай кайрылып, меңизге дайрекке жазып же WhatsApp'ыңызга жазып кайрылса жооп бересиз да. Ооба, мен баягы суранарым, мага көптөр жазып атат, анан саламатсызбы эже деп коюп эле, анан кийин ошол жерден эчтеке жазбай коюшат да. Мен чын эле сурайт элем, баягы албетте баарыңыздарды сыйлайм, анан мен да убактымды сыйлаңыздар, баягы атыңыздарды, анан көйгөйүңүздү толук жазып бир кат менен эле да, баягы саламатсызбы эже, анан менин ответимди күтүп, анан кайра жазышып тургандай мындай кичине убакыт болуп атат. Чатташып эмес, сизге мындай толук түшүндүрмө берип турган жиберип туруш керек экен, Албетте мен андайды окуп туруп эле дароо болбосо дагы сөзсүз түрдө жооп бергенге аракет кылып багыт берем. Мүмкүн менде жок маалымат болсо башкаларга направление бере алам. Сөзсүз түрдө кайрылып, жана Telegram, WhatsApp группалардын номерлерин ушу видеонун астына калтырып койсок болчу да экен, Ооба, туура айтасың. Ошол жерге азыр Instagram'дыкы, Telegram, ошо WhatsApp группабыз бар, Facebook'та бар. Ошо жака калтырып коюн, катталыңыздар. Ушу жаңы келген кыргыздар келе жаткан, биякта отурукташып калган кыргыздар, барыңыздарды ынтымакка чакырам. Кыргыздарга гана күйөт, кыргыздарды гана көтөрө алат.
баягы биримдиктүү бололу. Чет мамлекетте биз оштук жосо көлдүк же мындай эмеспиз, биз бир гана бүтүндүү кыргызбыз. Ошол ынтымагыбызды бөтөн жерде мындай даңазалай билели, бири-бири сыйлай билели, колдой билели, түшүнө билели. Билбей калсак ошо биле тургандарга мындай сый мамиле менен кайрылып, мындай жакшы маалыматтарды алып, ошонун үстүндө иштеп, аракетчил болуп, мындай изденүү, талыкпай иштөөнү чакырам. Анан биздин негизги эле ошо диаспоранын өкүлдөрүнүн максаты бияка келип калыптанып калган, анан жаңы келаткан кыргыздардын башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу, ошо бири менен журушуп, бири бирине жардам беришип, анан ушундай бир профессорлор чыкса, ушундай бир дүйнөнү багындырган, дөңөрөгөн кыргыз аты намыскөн патриот кыргыздар чыкса деген мындай чыныгымдай ишеничибиз бар. Ошого жете алабыз. Мен кыргыздарга өтө ишенем. Жакшы үмүт менен Бирок мен канча мамлекетти кыдырдым, канча эл менен аралашпадым, кыргыздай элди таппадым чынында. Акылман, күчтүү, чыдамкөй, бирөөгө баш ийип бербейт, эркинди сүйгөн, эмгекчил, сабырдуу, анан ынтымактуу. Кыргыз десе эле көйгөй чыга калса, баарыбыз бирге калып мындай жарандаша калабызбы? Ошондойбуз, чынында каныбызда калыптыр. Ушул акыркы сөзүмдү айтарым, улуу кыргыз урпактары болгондуктан ушу атыбызды, затын даңазалай билип, ошону ала жүрөлү, кийинки урпактарга өткөрүп берели. Аты менен Англиядан уже кыргыздардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу ар кандай көйгөйлөр пайда болот. Анан кыргыздын атын кирдетпей, ооба, эң жакшы момент айтып кеттиң. Кыргыздын атын кирдетпей, ошол жөнүндө айтпаңызчы кичине. Баса белгилеппи? Мен баягы терс жагын айтпайм, баягы кичине болсо бир кеңеш катары айтат элем, баягы ушундай улуу державалуу, мындай чоң Англия деген шаарда, мамлекетте жүрөбүз. Анан биздин дагы кыргыздар деген сыймыктана турган инсан атуу мамлекет, улут катары даңазалансак эмне үчүнгө болбойт да. Ошондойго умтулалы, аракет кылалы, биздин колубуздан келет, тилдин түрүн сүйлөп кетет экенбиз, жөндөмдүү экенбиз, аракетчил экенбиз, ушулардын баарын эле бириктиришибиз керек. Аны ниетибизди кенен коесок, Кудайым буйрса баарына жетебиз. Ошо атыбызды, кыргыздын атын булгабайлы, кайсы жерде жүрсөк да кыргыздын жакшы жерин чыгарып, ошо мамлекеттин жакшы жерин алып, жаман жери ошо жерде эле калсын. Жакында кыргыздар Англияда таанылабыз да, ошону тааныларда бир жакшы ат менен таанылсак, кыргыздар эмгекчил экен, кыргыздар намыскөй экен, кыргыздар кыйын экен, кыргыздар мындай тез эле ушу шартка көнүп кетет экен деп ушундай бир жакшы ат менен кыргыздардын аты чыкса сонун болот го. Бирок статистика боюнча, факт боюнча муну мен тастап айта алам. Ушундай көп ишкерлер, чет мамлекетте иштеген ишкерлер бизди жумушка алганда бизди айтып келет. Кыргыздар өзгөчө калып келсиңер. Мындай бир чынчыл, адамгерчиликтүү, мындай справедливость деп коет го. Акыйкатты сүйгөн адамдар экенсиңер, анан силер менен иштешкенди каалайбыз дегендер өтө көп. Ошончолук биз жакшы дагы таанылайбыз, тааныталы. Ишибиз менен, билимибиз менен. Таанылайлык да бул жакта көчөдө жүрсөң, мына индустар, түрктөр уже ар бир калктын өзүнүн бир эмеси, орду бар экен да. Көп калк жашайт экен Лондондо, ар бир калктын өзүнүн ассоциация, ошо түрк дегенде түрктүн бир түрк жөнүндө ассоциациясы бар экен, общий мындай адамдар ушундайбыз го. Индустар мындай, түрктөр мындай, тигиле кытайлар мындай деген сыяктуу ушу кыргыздар дагы жакында бияка уже таанылабыз да. Мурда анчалык көп эмес болчу да. Ушунча көп киши келет. Биз деле баягы таанылабыз да. Бул жерде Лондондо өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ар түркүн мамлекеттин өкүлдөрү жашайт. Ошондой биз деген башка мамлекеттерге учуруунун кереги жок, ушул жерде баарын көрүп алсак болот. Ошо тилин деле, тамагын деле, кады салтын алар менен аралаш. Жанан биякта ар кандай райондор бар. Ошол жерде индустардын өзүнүн райондору бар, түрктөрдүн өзүнүкү, украинцтердин өзү, орустардын өзүнчө неме. Мен ойлоп атам, биз деле кыргыздар бир районду ээлеп алчу калп боло алабыз. Ага ишене. Биз кийинки келгенде кыргыздардын
районуна барабыз биз, кыргыздардын районунан тамак жейбиз да. Ал жерде өзүбүздүн рестораныбыз болот, буюрса ал жерде өзүбүздүн кинотеатрыбыз же болбосо ошондой баягы мероприятие өткөргөн бир актовый залыбыз болсо, кыргыз тилин, маданиятын үйрөтүп, өзүбүздүн урпактарыбызда чоңоюп келатат, аларга үйрөтө турган бир мына Америкада ушундай мекендештер бир жерди алып туруп ошондойду ачып алып, биз дагы ошондой кылсак эмнеге жетпейбиз? Баарыбыз колубуздан келет. Жакшы үмүтүңүз бар экен. Кудай буюрса, чоң рахмат сизге. Жетебиз. Кудайым буюрса, кыргыздар келе бериңиздер, өсө бериңиздер, жер кыдырыңыздар, тажрыйба топтооңуздар, кыргыздын атагын чыгарып жүрүңүздөр. Баарыбыз биргеликте Кыргызстаныбызды алыстан туруп деле салып кошо алабыз. Ошого чакырмакчымын. Жакшы, алга чоң рахмат көргөнүңүздөргө. Жакшы алыңыздар.